Халык арасында судьяларга ишеним жогорулашы керек. Сот реформасы дал ушул максатка негизделген. Аны ишке ашыруу аз эмес убакытты талап кылат. Сотко байланыштуу мыйзам базасын жакшыртуу, кадрдык дараметти арттыруу, материалдык техникалык базаны чыңдоо багытында иштер аткарылды. Жазык кодекс, жазык процессуалдык кодекс, бузуулар жөнүндө кодекс жана башка кодекстер кабыл алынды. Алар 1 январь 2019 жылдан баштап иштеп атат. Биздин коом бул жөнүндө билет. Кандай кодекстер, кандай алар иштеп атат. Экинчи, бизге тиешелүү сот системасына тиешелүү окуу жайы ошол жерде соттор бүт баары өзүнүн деңгээлин көтөрүп, билимдерин жогорулатышат. Финансылык жактан мурдага караганда жакшылап, жогорулап көбөйтүлдү. Жыл башында күчүнө кирген жаңы кылмыш процессуалдык кодексте көп өзгөрүүлөр камтылган. Ал жарандардын укугу менен эркиндигин коргоого багытталды. Тергөө судьясынын ишмердүүлүгүнө ишеним артылууда. Алар жанарыки сотко чейинки териштирүү иштери тергөө органдары тарабынан ошолор караган тергөө аракеттеринин мыйзамдуулугун жана алар негизделген териштирдин экспертиза дайындоо бар, турак жайды кароо дайындоосу бар, камакка алуусу бар, телефондорду угуулар боюнча бар, дагы көптөгөн баардыгы болуп 46 сотко чейинки тергөө органдарынын аракеттерин териштирет. Бардык мамлекеттик органдар менен бирге сот тутумунда ишин санариптештирүү тапшырмасы берилген. Автоматташтырылган маалымат системасы сот аткаруучулардын ишин жеңилдетип, документтерди колдонуу, маалымат алмашуу электрондук форматка өттү. Системада иштерди автоматтиктирди бөлүштүрүү жагы бар. Мисалы деген иш деген азыркы кезде райондук сотко түшсө, кайсы бир жарандык иш болобу же административдик, ошол работник аппараттын ишкери ошол ишти каттап, кайсы тараптар кайсы эме боюнча кайрылып атат, тараптардын эмесин тактап, ошону регистрация кылып, кийин аны кайта төрагага берип, төрага болсо буну деген ишти автоматик түрдө программа аркылуу соттордун арасынан бөлүштүрүлөт. Бул деген баягы ар бир соттун иштин жеңилдик же оорчулук тараптары объемунан баарына эске алынып, ошол соттордун баарына бөлүштүрүлөт да. Сот өкүлдөрүнүн ишмердүүлүгү ачык болушу керек. Мындан улам ар бир кабыл алынган чечимдер сот KG расмий порталына жайгаштырылууда. Бул иш аракеттер судьялардын мыйзамдуулук менен акыйкаттыктын кепилдиги кылуу үчүн жасалып жатат. Калыгул Асанбаев, Аяна Дүйшөкеева, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24.